Namaz okubaganga bir mümkünçülük жоқ şariatта. Boldu sen namaz okubay koysun bolot деген bir mümkünçülük жоқ şariatта. Tura albasan oturup okuysun. Oturup okuy albasan jatıp okuysun. Jatıp okuy albasan işaret menen okuysun. 100% deneң iştebese köz menen, kaş menen namaz okuysun. Namazdı taştaganга bir da urukсат жоқ Allah'ın dininde. Жоқ уруксат. Намаз окуй койсоң болот деген жагдайларды таба албайсыңар. Аятта таба албайсың, хадисте таба албайсың, имамдардын сөзүндө таба албайсың, алымдардын сөзүндө таба албайсың. Эч ким бирөө аны айта албайт. İslam'dın 5 şartı var. İslam'dın 5 şartı var. 5 emne sebepten bolboyt. Anda neresi жоқ екенін эми түшүнөсүң азыр. İslam'dın emne 5 şartı var. Kalimatu şahadat var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Ömürde bir jol ayттың bu kutuldun bu farzdan büttü. Allah senin büttü surabайт. Ölüm kıyamatка чейин surabайт. Eşhedü en la ilahe. Bir jol ayттың жетиштүү жашооңда. Андан кийин эгерде капырдык кылбаган болсоң деген сөздө түшүн айнан айын. Андан кийин мындай динден чыгара турган сени бир кыйын аракет сөз кылбаса, бир жол ашхаду ла илаха иллаллах дедиңби, өмүр бою мусулман болуп жашадыңбы, болду. Кереги жокса ашхаду ла илаха иллаллах Мухаммад расул. Орозо жылда бир жолу парз. Оруп жаткан болсоң, кармабай эле койсоң болот дейт. Fidya бересиң, ордуна башка бир нерсе толуктап коесуң. Орозону кармабай койгон учурлар да болот, уруксат берет шариат. Андан кийин келди зекет. Зекет да ошондой. Байларга парз, бай эмеске ким айтты парз деп, зекет бериш керексиң деп. Эч ким келип сени мажбурлабайт, зекет бериш керексиң. Сенде кедей болгон бирөөдө зекет деген ибадат жок. Кедей болгон бирөөнүн 5 парзы жок. Зекет кедей болгон бирөөнүн 4 эле парзы бар. İslam'dın 5 parzı var, ova, бирок анын 4 эле parzı var. Эгерде орукчан болсо, орузо кармабаса, анын 3 эле parzı var. Акчасы жок, ажылыкка барганга анын 2 эле parzı калып калат. Жок. İslam'dın 5 parzı var, бирок ал кедей, орукчан 2 эле parzı kaldı. Kalima-i şahadatты kıldı, atkарды, ayağında kaldı bir ele namaz. Alda kanço, günde 5 mal. 5 maldı topto, 1 saatті түзбөйт. 1 saatті түзбөйt. Бирок, бул нерсенин маанилүүлүгү ошол жерде. Көрдүңүздөрбү? Эми ошол бир калган элестеткиле да. İslam'dın 5 şartından biriga bирөө эле калып атат намаз. Аны да кылбай койсо анда эмне дейсиң? Аны да кылбай койсо эмне дейсиң? Ошол себептен шариат эмне деп атат? Эй, намаз окубаганга сага эмне дейт эле? Биздин түшүктөрдө турган илажы жок дейт, илажы жок. Бүттү. Ошон үчүн айтабыз. Мусулман болгон бирөө 5 убакыт намаз окуш керек. Бүттү. Men Müslümanım 5 namaz okuş gerek. Başka yol yok.